унчукпай атат го. Унчукпаса жасай берет. Каалаган жумушун жасайт. Эл көзөмөлгө ала албай атат. Эл өзү бактысы үчүн күрөшкүсү келбей атат. Ушундай. Өлбө жаным, өлбө. Кошунамды ушундай кылып кеттир, жакшы болду, мага тийген жок. Эртең бир күн сага келет. Кезек ушундай. Ар бир кишиге тиешелүү. Өлкөдө болуп аткан окуя тиешелүү. Пенсия маселеси сөзсүз түрдө бүгүн болбосо эртең сага тиешелүү. Өзүңө болбосо ата-энеңе тиешелүү. Жөлөк пул маселеси сенин балдарыңа тиешелүү. Болбосо неберелериңе тиешелүү. А сөз эркиндиги керек болсо баардыгына тиешелүү. Бул жалгыз эле жанагы калемгерлердин же телерадио журналисттердин маселеси эмес. Бул баарына тиешелүү маселе. Коом канчалык кайдыгер болсо, бийлик ошончолук зулум болот. Анан тескерисинче эгер шариатка таянсак, бузулган коомго залым жетекчи берип, ал аркылуу жазалайбыз деген жери бар. Демек, баленин баары биздин өзүбүздөн болуш керек. Булак. Булак кир болсо, арыкты канчалык тазаласаң пайдасы жок. А булак бул эл. Себеп Конституциянын 2-чи беренесинде ушундай жазылып турат. Бийликтин бирден бир туткасы Кыргызстандын эли. Бирок ошол тутка боло албай атат. Жүгүрүк болуп атат. Бизде тилекке каршы кеткен кишиге гана күчүбүз жетет. Эң жаман киши ким? Кеткен киши. Эң ууру ким? Кеткен киши. Эң мыкаачы канкор ким? Кеткен киши. Эң гениалдуу акылман залкар ким? Келген киши. Ушуну коом жаратып атат ушундайды. Ким келбесин хандын тукуму деп жазып чыгат. Кеткенден кийин арсыз, алсыз, туруксуз заман. Заман деп айткым келбейт, заманда жашап аткан биз. Ушундай. Бирок баары эл өзүнүн эл түшүнгөндөн кийин жанакылардын баарын анан бир убакта бир жарылып кетет да. Буга чейин жарылып кеткенде, жарылып биринчиден эгер эл көзөмөлгө алса ошондой жарылбаш керек да. Жарылганга жеткирбеш керек эл. Жарылганга жеткирбеш керек да. Сөзсүз түрдө эле бир жетер жердин жеткирип анан кийин бир жолу силкинип анан бүт тоону томкоруп алып жаңыланыш керекпи же ошол жолго барбай коюш керекпи? Ошого мүмкүнчүлүк бербей коюш керекпи? Мындай деген суроо туулат да, сизде бар, билишиңиз керек. Акылман менен даанышмандын айырмасы бар экен да. Билесизби? Уккансызбы? Акылман менен даанышмандын айырмасы ушунда турат дейт. Акылман дейт, ар кандай жагдай түзүлүп калса, ошонун чыгуу жолун таап кетет дейт. А даанышман андай жагдайга түшпөйт дейт. Элди, биздин кылымга арткан журтубузду, калкыбызды даанышман бололушу дегим келет да. Бир жолу жаңыл, 2 жолу жаңыл, 3 жолу кайра жаңыла берген сен кимсиң өзү? Эмне болгон? Көсө деле бир жолу жаңылат экен го, Сокур деле бир жолу жоготот экен го таягын. А биз канчанчы жолу? Эмне үчүн? Кантип? Мүмкүн биз көдөм менен ойлонбой, акыл менен ойлонбой, ашказан менен кызыл кекиртек менен ойлонуп калганыбыздын кесепети ушунда чыгар.